фотоле көрүүчүлөр, биз конокторубуздан орун алып, бүгүнкү дагы биздин өзгөчө коногубуз бар, жогоруда айтып кеткенбиз, тааныштырып өтсөк. Бүгүн биздин Куту студиясынын Куту төрүндө психолог Өмүрбек Жалилов конок берип калган учуру. Кош келдиңиз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Таң эртең маанайлар кандай? Кандай келип алдыңыз дегендей. Жалпы эл журт менен саламдашып, амандашып алсаңыз болот. Кутман таң баарыңыздарга ийгиликтер болсун, жакшылыктар болсун. Таң эртең ийгиликтерди, жакшылыктарды коштой келсе. Өзгөчө бизде бүгүн тема бар. Ден соолук темасы. Адамдар кантип өзүнүн ден соолугуна пайда алып келе алат деген теманын алкагында кесиптешибиз экөөбүз маек куруп жатканбыз. Сиз келгенге чейин эми айта кетсеңиз алгач эле ушул темага жакыныраак сөз берсек, адамдардын ден соолугу түздөн-түз алардын психологиясына дагы байланыштуу. Анан ушул адамдар ден соолугуна пайда алып келүү үчүн психологиясында кандай эрежелерге муюнсуңуз керек, кандай эрежелерди алып карманышы керек, ошол боюнча кененирээк айта кетсеңиз. Эрежелер боюнча адамдын организминде 3 мугалим деп айтылат, 3 устат деп айтылат. Эгер ошону жакшы кармап жүрсөк, бизде баардык жетишкендиктерге ийгиликтүү деп айтылат да. Анын бирөөсү кыймыл. Адам дайыма кыймылда болуш керек. Экинчиси туура тамактануу, азыраак тамактануу. Үчүнчүсү тазалык деп коет. Буга ыймандык десек болот. Руханий тазалык, дененин тазалыгы деп койсок болот. Ушул 3 нерсени адам мындай бириктиргенде адамга уже баардык жакшылыктын башаты деп койсок болот. Ийгиликтин башаты, ийгиликке болгон жол ушундайдан башталат деп койсок болот да. Ушундай айтылат чын сөзүндө, илим-билимдерде, психологияда ушул ушул нерселерди сөзсүз түрдө эске ала жүрүш керек. Өзгөчө психологияда жааттар бөлүнөт эмеспи? Сиз көбүнчө кайсыл жаатта иш алып барып жүрөсүз? Биздики азыр ден соолук боюнча. Ден соолук эми общий эле иштей беребиз негизи. Негизинен өзүм көп жыл медицина тармагында иштегендиктен ошол ден соолук жагын окуп ден соолук, үй бүлө, мунун ичинде психологиянын ичинде баардыгы кирет. Демек, психологиянын баардык баардык тармагы өзгөчө анда жанагы адамды ой жейт деп айтып коет эмеспи биздин элде. Адам канчалык көп ойлонуп, бир нерседен сыдырган сайын, көп түйшүк тарткан сайын ден соолугуна да доо келет деп айтып атышат. Ошол көп ойлонуудан кантип арылса болот? Көп ойлонуунун бир канча эмелери бар, методикалары бар. Бир канча. Бирин айта кетиңиз. Анын бирөөсү кыймыл. Адам туура кыймылдап, көп кыймылдаса, кандай кылышты, ашыкчаны чыгарып керектүүсүн алып ушуну баардыгын порядкалап коюп турган нерсе. Ушуну медитация ошол нерселер аябай жакшы. Анан ойгүлүк деп айтып калбадыкпы, менде мындай ой пайда болду да. Негизи айтып өтпөдүңүзбү, мисалы айрым учурларда болобу, психология менен ошол дин жаатынан алып караганда экөө бири-бирине карама-каршы келген жагдайлар. Же тескерисинче мындай психология менен дин деле бири-бирин толуктап турабы дегендей. Айрым учурларда.
айрым өзүнүн динин талаша берет да. Мисалы мусулмандар өзүнүн динин талашабыз, буддисттер өзүнүн динин талашат, христиандар өзүнүн динин талашат. Баардык эле талаша беребиз да. А бул жерде биздики ошол мусулман болобу, христиан болобу, теңизчи болобу, буддист болобу, биз психологдор. Биз психолог сыртын башка эле. Жанагы могу психология динди өтө эле аралаштырган болбойт. А бирок биздин баягы менталитет бар да, ошого ылайыктуу анча-мынча билгенибизди айтып койсо болот. Психологиянын негизгиси азыр көпчүлүк учурда динди уже аралаштырабыз да. Диндин өзүнүн эмелери бар. Өзүнүн багыты, өзүнүн баягы эмелери, үйрөтүүчү устаздары бар. Анан бул психология совсем башка эле. Ол ошол бүт диндердеги нерселерди, адамдын психологиясы, адамдын душасы, ошол нерселерди каралат. Анан бир эле баягы психологияны алып келип туруп, ошол ислам дини или буддизм деп туруп бир жака байлап койгон бул туура эмес. Эч кандай болбойт бул иш. Ал бизде психологдор чыгып келе только баланча жолу муну айт, тигинчи жолу муну айт деп, анан ата бабаларын тазалайм, андай мындай дейт, бул жер ошондой сен эмне менен ошол запах чегип атсаң же болбосо сенде эмне көйгөй болуп атса, ошого жараша дагы медитация бөлүнөбү? Мындай жасоо ыкмасына карап. Же болбосо баары эле мындай нерсе бар да. Чала молдо дин узат деген нерсе бар. Биздин эң негизги эмебиз результат. Результатка караш керек да. Ошол результат, ошол туура медитация. Стресстен чыгып кетсең, жаман ойлордон кутулсаң, агамдыктан кутулсаң, көп адам жан дүнүйө тынчтык келсе, бул результат деп коет. Анан баягы бул жерде деле баягы медитацияны туура эмес түшүнүп пайдаланып кеткен аябай көп бар. Медитация десе эле баягы отуруп алып трансқа түшүп туруп, рухтар менен байланышып, ата бабалар менен байланышып, анан ошолордун баарын тазалайм, анан мындай тигиндей деп түшүнүп аябай көп болуп. Булар негизи мындай чыныгы илимде, психологияда бул боюнча көп иштешкен, туура эмес жактарда бар көпчүлүгү. Ал эми медитация өзү кандай болот? Чыныгы нерсе бул жерде эффектилүү болот. Адам ошол адам менен иштеш баштаганда эффект. Бизде арыктайт, стресстен чыгат, көптөгөн оорулар айыгат. Ал эми мисалы баш оорулар кетет, бел оорулар, гыржа мыржалар кетет, эч кандай массаж, эч кандай баягы гимнастиканын жардамы жок эле. Адам өзүн баягы могул жакты бошото койгондо эле уже организм өзүн тарылып баштайт. Анан көпчүлүк учурда медитация десе баягы өткөн чакка кирип кеттик, келер чакка кирип кеттик, ушундай көп бирок результат жок да. Бул жерде негизгиси результат. Жеңишке жетиш керек. Ошол эле. Эгер ошол жол менен жеңишке жетишип атканда болсо, анда туура болот. Адамды убактылуу алдап кое турган эмелер мисалы. Ошол учурда бир 10 күн, 15 күн баягы стресс депрессиядан чыгып кое турган эмелер бар. А бирок баягы ал
Ал эми ошол сурагым келгени, мисалы телекөрүүчүлөрүбүзгө деле багыт кылып айтып өтпөйсүзбү? Мисалы сиз менен боло турган медитация кандай болот, мисалы мындай түзүртөн дегенде? Биз менен болгон медитация адам учуу жакта жашаш керек. Баардык илимдердин, диндердин, баардык окуулардын издеген берген нерсе учуу жакка келүү. Ар ким ар кандай жол менен келет. Бирөөбүз намаз дин менен келебиз, бирөөбүз эмгек менен келебиз, бирөөбүз сыноо менен келет экенбиз. Кээ бирлер сүйүү менен келет, кээ бирлер байлык менен келет, кээ бирлер бийлик менен келет деген сыяктуу. Алла Таала баягы өзүнө жакындатыш жолу аябай көп. Анан бул жерде биздики ошол учуу жакка келиштин методикасын үйрөтөбүз. Качан адамга учуу жак жашоосуна учуу жак келгенде ол жана жашоосу гүлдөп баштайт. Учуу жак келгенде жашоосу гүлдөп баштайт. Ошол биздики өткөн жактан чыгарып, биздин энергиябыз өткөн жактан келген жакка кетип калат. Ошон үчүн биз аябай кыйналганбыз, ошон үчүн чарчайбыз. Качан адам учуу жакка ийгилиш баштаганда, мисалы намаз окуганда деле баягы көкүрөккө Кудай менен эчтеке неметпей дүйнө иштерин унутуп туруп биз жараткан менен болуп калабыз го. Бул деле учуу жакка жакын болуп калат. Мисалы христиандар деле, теңирчилер деле баардык эле нерсе баягы Кудайга мындай сыйынуу калганда учуу жакка келип калат. Ошол учуу жакка келгенде адамдын жан дүйнөсү тынчтанат, көптөгөн ооруларды айыгып тастайт. Демек бүгүнкү күн менен жашоо деген сыяктуу. Бүгүнкү күн менен жашоо деп койсок болот. Эми азыр учуу жакта жашаш керек деген мода болуп кетти. Бирок кантип деген сөз бул башка нерсе. Анан жогоруда өзүңүз сөзүңүздө айтып кеткендей эле учурда биздин соцсеттерде, ошол эле Instagram, TikTokто психолог адистери көбөйгөн, алардын ичинде чыныгы Даскан, кесипи да бар, анан арасында эми гана баштаганы бар, анан өзүн коуч деп атаган инсандар көбөйүп кетти. Мындай инсандарга көз карашыңыз кандай? Анан булардын арасында Даскандарын кантип тандап алса болот? Кантип биз биле алабыз? Себеби дегенде, мисалы биз өзүбүз стрессте болсок, өзүбүз депрессияда болсок, аларды кантип аныктай алабыз дегендейчи. Эми мындай закон бар да, бул жерден аны жаман, жакшы деп дагы мен айта албайм. Негизи ар ким өзүнүн ишин кылып жүрөт, биринчиден. Экинчиден мен өзүм университетти Ишеналы Аралаев атындагы университетти аяктагам. Именно психология факультетин аяктагам. Мен ошон үчүн баягы элдин алдына чыгып психологмун деп айта алам. Баягы көпчүлүк учурда эчтекени билбей 5 күндүк бир жумалык 10 күндүк сертификатын чыгып иштеп жүргөн менен алар билбеген. Меники көп жылдык опыт нерсе менен. Атайын мамлекеттик университеттин психология адистигин аяктагам. Демек, билимине да караш керек экен. Жок, эми бул жерде мындай жер бар. Сиз айтып атпайсызбы, кимисине барабыз деп. Мисалы баягы бир 50 психолог, 100 психолог болсо, ар ким өзүнүн деңгээлине жараша психологко барат. Негизи. Закон ушундай законда адамдын деңгээли, мисалы ушундай отрицательный болсо, жаман ой көп болсо, өзүнүн деңгээлинде эле ушу психолог. Бул турмуш ушундай экен өзү. Анан бир жакшы психолог да бар түшүнө алат мисалы. Ар ким баягы өзүнүн деңгээлинде. Кээ бир адамдар динге жакыныраак болот, ошол багытта психологдор бар. Кээ бир адамдар бар научный жакка мындай көңүл бурушат, ошол психолог барат мисалы. Кээ бир психологдор бар чыгыш илимин, медицина илимин эметкендер бар, аралаштыргандар бар, кээ бирлер ошол жакка. Ошон үчүн бул жак ар кимдин жан дүйнөсүнө жараша өз психолог тандалат. Демек баардык эле нерсе өзүбүздөн көз каранды экен да, мисалы ошол биздин жашообузга тийгизген таасиринде деле келечегибиз, кантип жашашыбыз, мисалы айтып атпайсызбы, ошол өзү кандай болсо деңгээлине жараша барат депчи. Демек өзүбүздүн деңгээлибизге жараша баардык нерсе болот экен да, мисалы биздеги стресс деле, депрессия же жакшы жашоо деле. Өзгөчө учурда бир калыптуу жашоо мына ошол нерсеге алып баратат окшойт, жана сиз айткан депрессия, стресс адамдардагы бир калыптуулук мына ушул нерсеге алып барышы мүмкүн да. Мисалы үчүн күнүнө бир ишти кылуу же болбосо бир эле жумушта. Улуу адамдар пайгамбарыбыз айткан экен, окшош күндөрдөн коркпо дейт да. Бул окшош күндөр, баягы эле күндөр адамды только деградация кылат. Көпчүлүк учурда биз зона комфортторун кирип алабыз, мисалы, бизнес кылабыз, байыбыз, акча топтойбуз,
анан жакшынакай үй салып алсаң, машина алып алсаң, бүттү жашоонун рахаты деп ошол токтоп калгандары могу психология илиминде туура эмес деп айтылат. Неге дегенде көп адам бул динден деле айтылат экен, баардык диндердечи. Зона комфортко келгенден кийин ошол жерден адам баягы Кудайга шүгүрмө жетти, машинам бар, үйүм бар, бизнестерим бар, эл таанылды деп туруп эле биз ошол иллюзияны жашап жатабыз да. Бул дагы жакшы эмес деп атат психологдор. Ошон үчүн андан да өтүп кетиш керек. Адам күн сайын билим алыш керек, илим алыш керек. Анан бул психологиянын биз окуп аткан психология адам бир эле нерсеге жөнөкөйлүккө келди. Бул жөнөкөйлүккө келүүдөн өткөн бакыт жок деп атат. Анан көпчүлүк баягы психологдор бизнес үйрөтөт, акча табууну үйрөтөт, самооценканы үйрөтөт. Бизде ал нерселер жок. Жөнөкөйлүккө келди. Качан адам жөнөкөйлүккө келгенде, жөнөкөйлүктүн ичинде ошо акчанын дагы, бизнестин дагы, байлыгын дагы баардык нерсе ошол жөнөкөйлүктүн ичинде жатат. Жөнөкөйлүк эми жана сиз айтканда адам өзүн өзү багуу боюнча азыр курстар көпкө өзүн өзү сүйүү боюнча биз көрүп жүргөн. Анан мына ушул нерсе жөнөкөйлүктөн адамды ырахтатып коет деген ойдосузбу же кандай пикирде жатасыз? Эми азыр самооценканы көтөрөт деп коебуз. Самооценканы көтөрүп деп жакшынакай кийимдер кийип, жакшынакай эмелерде жүрүп, жакшынакай саат тагып, телефон көтөрүп, бул самооценканы убактылуу жасалмалуу түрдө көтөрүп. Бул самооценка адамда иштебейт. Чыныгы самооценка бул кандай? Адам жөнөкөйлүккө келгенде ошол адамдын баары сыйлап, урматтап баштайт. Жөнөкөй адам ким гана жаман көрсүн, баары жакшы көрөт. Адам ушунчалык жөнөкөйлүккө келгенде баардык адамдарды Алла Таала анын даражасын көтөрүп коет деп айтылат да. Ошон үчүн жасалма түрдө чачыңарды жасатып, бетиңерди жасатып, мисалы кооз кийингиле, бирок адамдын ичи жөнөкөйлүккө келмейинче ал жасалма боюнча калып калат. Качан жөнөкөйлүккө келгенде ошол эле адамда личность калат. Жөнөкөйлүккө келмейинче 1000 жолу Instagram ачып, 1000 жолу реклама кылсаң да эч кимде жөнөкөйлүк жок болсо, бизди көтөрүлө албайсың. Анан өзгөчө бизде үй бүлө темасы да актуалдуу темалардын бири. Мына ошол үй бүлөдөгү аял кишинин орду, эркек кишинин орду боюнча да коомдо көп талкуулар жүрүп жаткан мезгил. Негизи карама каршы пикирлер. Үй бүлөдө аял кишинин орду кандай болуш керек, эркек кишинин орду кандай болуш керек? Мына ушулар боюнча да кандай айта кетсеңиз. Эми аял киши мындай болуш керек, эркек киши мындай болуш керек дегендин өзү туура эмес. Биз калп эле аял киши эркегин сыйлап туруш керек, анан эркек киши аялын караш керек деген мунун баары туура эмес түшүнүк. Качан адамдын психологиясы оңой болгондо аял өзүнүн ордуна өзү эле отуруп калат. Аял киши назиктик келет, жумшактык келет, арулук келет, тазалык келет. Адам өзүнүн ичинен аял киши илим алып, өзүн өстүрүп баштаганда медитация отуруп баштайт. Ошондо аял кишиге өзүнчө эле бир арулук, тазалык келет. Ошол убакта эркек кишиге күч келет, автоматически күч келет. Эркек киши өзүнөн өзү эле көтөрүлүп, өзүнөн өзү ээлигип, баягы уктап жаткан күйөөсү болсо туруп алып, чуркап, залга барып жумуш кылып коет. Мунун деле демек ордун көрсөтүштүн кереги жок. Болгону ар бир адам өзүнүн психологиясынын үстүндө иштеш керек. Адам өзүнүн үстүнөн иштеш керек. Анан аял киши мындай болуш керек, анан кайненени сыйла, кайнатаңды сыйла, мындай бол, тигиндей бол дегенин баары жасалма. Жасалмалуу жерде эч кандай бакыт да жок, сүйүү да жок. Эл көрсүн, уят дегендин үстүндө жашайбыз. Качан ошол жасалма болуп кеткенде, ошол үй бүлө ошончолук бекем болот, ошончолук ажырабас болот. Анткени баягы илим алган, билим алган, Кудайды издеген адамдар Алла Таала колдоп турат. Ал эми адам баласы үчүн берилген эң жогорку эң улуу милдет деп айтабыз го, баягы бала тарбиялоонучу. Бала тарбиялоодо ата-энелер ошол эле учурда эмнелерге маани берүү керек? Эми баланы тарбиялаш керек. Эл ата өзүн тарбиялаш керек. Бала тарбиялаган бесполезно. Эч кандай пайдасы жок. Кечээ мына бир окуя болду, бирөөлөр аябай байып, жөнөкөй мектептен балдарын аябай чоң жакшы эмелер берген экен. Гимназияда кымбат окуган. Анан акчасы эметип калганда кайра жөнөкөй мектепке бергенде балдардын психологиясы бузулуп тур. Биз ой менен жакшы жакка тарбиялайбыз деп атып, ой менен ошол жакшынакай болуп дейсиз деп атып, биз балабызды. Бул жерден эн ата өзгөчө эне 70% эмелеп коет.
70% эненин энергетикасы тазаланганда ал балага акыл айтып мындай болуп тигиндей болду деп деле кереги жок. Ал ошол энеде кандай энергетика болсо жашоосун 70% ошол эненин энергетикасына жараша ал өсүлөт экен. Бирок адамдын ичи баягы былык болуп изип чирип турса, анан мындай балаңар күлүп сүйлөп, мындай кол сөздөрдү сүйлөп, грамотный болуп, ал бир эч кандай пайдасы жок. Демек сиз айтайын деген ой, бала көрүп чоңойот, бала качан гана көрүп өзү таасир алса, анан ошол нерсени кылат деген сөз. Бирок биздин телекөрүүчүлөрдүн арасында деле көпчүлүк бул ойго кошулабы, кошулбайбы билбейм, бирок жана сөз менен тарбиялоо сөз менен тарбиялаган бизде көп да. Анда санда сөз айтып коюш керек, анда санда. Кереги учурда сөз айтып коюш керек. Баланы иш менен тарбиялаш керек. Анан ошол учурда моменти келгенде, бул интуициянын иши, моменти келгенде ошол нерсени балага айтып коюш керек. Болду, ошол нерсе жетет балага. Демек иш менен көрсөтүү эң жакшы тарбиянын үлгүсү деп атасыз. Мындан башка жол жок. Азыр мына баардык эле балдардын ал жака кызды, бери жака кызды эскейм. Иш. Баланы эмгек кылыш керек. Баланы кара жумушка да салбаш керек. Мал бактырыш керек, жер казтырыш керек. Ошондо баланын о ичиндеги жанагы мени сынат. Жаштайынан мени сынган жакшы болот. Жаштайынан баланын мени сынганда жаш бала баягы кара жумушка мындай ийгичээк болуп, ошол адам ийгиликтүү чыгат. Мына дүйнө жүзүндө ийгиликтүүлөрдүн баарын карап көрөлү. Кылыччы, таскис болуп, кара жумушта, стройкада иштеп жүрүп, 70-80% ошондо деп айтат негизи. Биздеги байларды ошондой карасам, биздеги байлар мисалы мен тааныган байлардын көбү ошондой жөнөкөй кара жумушта иштеп коймагып жүрүп. Анан мисалы баланы айтат го, кичинекейинен мындай мен бир китепти окуп калдым да ушул жаатта. Кичинекей кезинен балага мындай баягы мөмөнү тааныштырганда, мөмө жемиштерди же болбосо кайсы бир буюмду тааныштырууда мындай буга али эрте деп эмес, ошол кичинекей кезинен эле мындай түшүнүгүндө чоң адамдай эле мамиле кылыш керек деп жазылган экен да. Ушул боюнча айтып өтсөңүз, мисалы балага жасоо, мындай анын өсүшүнө, ага мамиле жасоодо балага. Любой ой менен жасалган мамиле только бузулуп калат. Анткени биз ой менен жасап атабыз да. Ой менен балага мындай чоң кишидей мамиле жасаш керек деп туруп ой менен жасалган мамиле бул макул эмес. Жөнөкөй эле естественный болду эле, кандай болсо ошондой болду эле, жасалмасы жок эле. Адам мындай жөнөкөйлүк келгенде мындай өзүнчө бир жөнөкөйлүк менен интеллект бар. Интеллект деп коет ошону. Жөнөкөйлүктү чоң интеллект, ошол интеллектин баланы өстүрүп өнүгүп коет. Анан мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, мындай кылыш керек деген алар туура эмес нерсе. Демек баардык нерсе барып реалдуулукка такалат экен да, Мен илим адамдарын окуп жүрөм, бир момунтук балдар аябай начар чыккан экен. Чоң алымга окшойт. Мен балдарым ушундай начар чыгып калды, укпай, күндө намаз окуйт, күндө эртең менен хадис айтып берем. Кошунамдан да жакшы. Неге андай болду десе, эмне жумуш кылат дептир. Ага жөн эле мал багат, тыйканчык кылат дептир. Ошондо айтам экен, чамал көрдүң дептир. Сен балдарыңды курук мораль менен, курук сөз менен тарбиялагансың дептир. Ошон үчүн тиги эмгек менен дептир. Ошон үчүн эмгек менен тарбиялаган киши. Пайгамбарыбыз баардык пайгамбарлар кой баккан мисалы, манас атамыз мисалы. Менден деген улуу адамдар эмгек менен тарбияланат. Эмгек адамды жашоого чыгат. Ошон үчүн интеллект менен тарбиялаган бул эч кандай пайдасы жок. Бир гана эмгек менен тарбиялоо баланы өстүрүп чыгат. Жөнөкөйлүктүн ичинде чоң интеллект. Демек жанагы эмгек менен чоңойгон бала келечекте келүүчү жанагы коркуулардан да коркпой чоңойот, басып өтө алат ошол коркууларды. Коркуу неден болот? Коркуу деген ойдон болот. Эмгек кылган балада ойлор өзүнөн өзү büyüyүп кетти. Мени постоянно
кыймылдап турган эмгек кылганда энергия деп коет. Энергия бөлүнүп чыгып турат. Ошол энергия полный ичибиздеги негативди мага бөлүшүп турат. Коркуулар ошол негативдер эле да. Ошол эмгек менен чоңойгондо ошол коркуулардын баары кетет. Демек эң негизгиси кыймылда болуп туруу адамдарда. Кыймыл бар, ошол убакта баары жанагындай кетиш керек да. Бир эле эмгекке деле эме тыгып койгондо болбойт. Ошол учурда басымды эмгекке жайгаш керек. Ошол убакта илимге да, билимге да, ошол убакта динге да дегендей баардыгы баардык жактан болуп кетиш керек. Бүгүн конокторубуздун орун алган биздин Өмүрбек Жалилов психолог менен сонун бир кызыктуу маек болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Аябаганда сонун бир кеңештер болду. Жалпы теле көрүүчүлөр үчүн да мындан кийинки иштериңиздерге да ийгилик каалап калабыз. Сизге мүмкүнчүлүк болсун, кайрылуу жасап койсоңуз болот. Урматтуу эл журт, эмгек эле болуш керек. Эртеңден туруш керек. Бирөөгө марал алып барыш керек. Азыр маралдын заманы бүткөн. Марал учпай атат. Уже биздин эл маралдан тажатып, акыл айткандан тажатып. Ошон үчүн жөн эле эмгегибизди кылып, жөн эле ишибизди кылып жүрсөк жакшы. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, жакшылыктар болсун, жашайбыз. Кыргызстаныбыз өнүгө берсин. Арманыбыз сизге дагы ийгилик каалайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, биз ушундай бир сонун маектен кийин кайрадан көрсөтүүбүздү түз эфирде улантмакчыбыз. Эмне эле? Ошону сен кара үлкөндөйт. Урматчыбызга. Окшоштуу кишине? Сонун болду. Биз мен арбай психологбуз да. Жок, эми көпчүлүк психологдорго туура келбейт экен, бирок чындап эмеңиз. Жок, эми бул деле психология. Сиз айткан мага жакты лично. Мындай билбейм. Чындап жасалмасы жок болду да, билбейм. Багында мындай болот, психологдор мындай отуруп алып эле сулуу болуп, колдорун кышканын чынчы эле айта беришет го. Ошондой эмес экен да, чындап реально сонун экен. Менин баракчаңыз көрбөдүңүз? Жок. Баракчаңызга карта алып коеюнчу, Инстаграмдан Мыналар жумага эме